Саламатсыздар, урматтуу Борбор телеканалынын көрүүчүлөрү, кайрадан амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн бизде конокто Вот это поворот! Ой, байке, көзүңүз карабайсызбы? Кандай көзүңө карабайсың? Сен карабайсың көзүңө. Мен азыр биякта саламатчы учурашып атпайсыз, тартып атпайсыз байке. Жүрчү сөйлөшөлү. Жүрөсүз байке. Эмне тааныбай атасың мени? Сиз ким болосуз? Таштап карасаң? Тааныбай атамын байке вообще. Кандай тааныбайсың? Биз эми байке таанагандай эмес. Жүрчү таанышып сөйлөшөлү, жүр. Тааныша алам да. Менин атым Зияш болот. Зияш, биз чакырган байкесиз биз. Ооба. Кечирип коесуз. Кеттиңиз. Таксы өзүң кандай сердер? Мен да. Наоборот, мен сиз тааныбай кеттигем байке. Кандайсың, дес болуп калдыңыз? Өзгөрүп кеттиң да? Өзгөрүп кеттиз да. Токсуз да, көрүнбөй. Ой, элдин баардыгы мурдагыдай жаш кезде элестеп жүрбөйбү. Биз келесең отуруп таанышып сүйлөшө алам да. Кеке да айда. Саламатсыздар, урматтуу Борбор телеканалынын көрүүчүлөрү, кайрадан амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн маегибиз абдан сонун болот деген ишеничтемин. Анткени биздин коногубуз тамашоочу, вайнер, актер, режиссер, каскадер деги эле баардык таланттын ээси. Жада калса мектепте канча атамандыңыз? 6-чы. Ошондой эле 6 атамандын таланттуу десек да болот да эмчи. 6-чы атаман болуш кыйын болчу. Ошондо кыйын болчу. Зияш Турдубеков. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдык. Үйдөгүлөр тынчпы? Үйдөгүлөр отурушат, аман-эсен, баары жакшы. Баары жакшы. Вайн тартканыңыз тууралуу үй бүлөлүк ошол вайн тартып жүрөсүздөр да, буга чейин көп эле болуп калды. Анан ошол идея эмне болуп келип калды? Биринчи каршылык көрсөтүлгөн жокпу? Мындай үй ата-энеңиздер каршы болуп? Негизи буга чейин өзүм жалгыз тартчумун да. Өзүм жалгыз эле апа болуп, өзүм жалгыз эле ата болуп, өзүм жалгыз эле келин болуп тартчумун. Анан бир күнү ал үйдөгүлөр ал вайн деле эмне экенин билбейт. Үйдөгүлөр айткан. Ушундай бирөө келиш керек эле, жок болуп атат. Силер ойноп койбойсуңарбы деп апамды тартып койгон да. Анан апам алгачкы жолу тартылганда мындай алдап койгом да. Мындай көрөсүз өзүңүз үчүн деп. Анан сизге жага турган болсо чыгарам деген да. Бирок тартып алгандан кийин апам ал көрсөтпөй эле өзүм чыгарып салгам. Чыгарып салганда анан жакшы көрүү чогулткандыктан анан астына дагы аябай сонун комментарийлер жазылыптыр да. Апа сонун ойнойт экен, апаны ойногону жакты бизге депчи. Анан апам баарын зерикпей окуп, апама жагып калыптыр. Анан ошентип апам эч кандай каршылыгын көрсөтпөстөн эле кийинкилерине мындай даяр болгон да. Даяр болгон. Ошентип апамды алдап эле тартып койгон. Ошо апаңыздан башталып кетти бул, Апамдан башталып кетти да. Апамдан башталып кетти, андан кийин өзүм келинчегимди айттым. Мурда мен өзүм келин болуп ойночу элем. Эми экөөңөр уже келин кайненде болдуңар, эми экөөңөр чагылдырып көрөйүн кандай болот экен деп. Мындай бирөөнү тартып көргөм да. Анан ал дагы акырындык менен жакшы болуп кетти. Анан атаңыздан бара-бара атаңызды коштуңуз. Чын айтканда атамдан мындай күткөн эмесмин да. Атам тартылат болуш керек деп ойлогон да эмесмин. Себеби атам бул медиа тармагынан аябай алыс адам да. Алыс адам. Бирок тамашаны аябай жакшы түшүнгөн киши, тамашаны аябай көтөрөт. Анан бир күнү чай ичип отурсак эле атам өзү айтып калды. Мени да бир жерине кошуп көрбөйсүңбү dedi. Анан дароо эле бир сааттын ичинде эле келиңиз анда мындай кыласыз. Сиз мүнөт койбойсузбу деп. Анан атам да өзүн кошумчалап, мен мүнөт койсом андай болот, мүнөт койсом андай болот деп атып. Атам да айтып атпаймынбы, тамашаны жакшы чыгарган киши да. Анан ошондо атам өзү кошулду да. Апам мындай бир аз таанылып калганда, атам ушундай айтып атпаймынбы, көчөгө чыксак апамды таанып атат. Эмне болду, тигине болду депчи. Анан мени да тартып көрбөйсүң деди да. Анан ошону тартып салдык. Анан ошондон башталып азыркыга чейин вайн тартып жүрөсүздөр, үй бүлөлүк. Атам келгенде дагы аябай чоң эме болду да. Бомба болду да. Атам келип кошулганда дагычы. Кийинки сурообуз бул экшн курс боюнча ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Азыр кандай болуп атат, дагы деле уланып жатабы? Бул экшн курс деген көпчүлүгү мындай түшүнө кеткен да. Эмне үчүн экшн курс депчи, экшн деген эмне дешет да. Мен вайндарымдан же болсо мен өзүм мындай видеограф да, видео адаммын да. Видеограф деп коет. Мен ушу бир нерсени тартарда же бир вайн тартарда же реклама тартарда
мен аябай бат-баттан тез-тезден кадрларды алмаштырамын да. Көрүүчүлөрдүн көздөрүн алдайм. Мындай мага мындай жай видеолор жакпайт. Ошон үчүн мен аны экшен деп койгом да. Ылдамдатуучу кыска убакыттын ичинде чагылдырылган видеолорду экшен деп коет да. Ошол экшен, ошондуктан экшен курс деп койгом. Азыр адамдар аябай жалкоодо. Көп Жакпагысы кетип калат. Жакпагысы кетпей калат да. Экшен курс деген мондай да. Сенин видеоңду бер жакта көрүп аткан адам интернет көрүп атат да. 5 секунд ичинде кармап калышың керек да, ошо көрүүчүнүчү. Видеоңду аягына чейин Көрүш керек. көрүш керек да. Азыркы учурда сен чыгармачылык чөйрөсүндө дагы деле аралашып келатасыз. Анан кинолордо уже мындай көрбөй калдык да. Өзүңдүн башка кинолордончу. Ошол боюнча айтсаңыз. Негизи чыгармачылык өзүмдү мен чыгармачылык адам деп эсептейм да. Бирок менин чыгармачылыгымды баалаган адамдар бар экен да. Чыгармачылык деп кабыл алат экен да. Анан элдер мени актер деп ойлошот экен да. Актер депчи. А мен өзүм негизги кесибим бул каскадер. Бизде кыргыз элине баягы каскадер деген түшүнүк жакшы жете элек да. Бизге ошол каскадер деген түшүнүк жакшы жете элек болгонуна байланыштуу элдер актер деп ойлойт да. Элдер актер, жанагы актер го депчи. Негизи каскадер. Каскадер деп коем да. Бирок актер деле мындай неме көптүк кылбайт го. Ошондой элесиз го. Кинолордо тартылып, актер болуп. Мен кинолорго кантип тартылып калам. Мисалы үчүн кинолорго түрк койгонго чакырышат да. Мындай жерге түрк коюш керек болуп атат, мындай жерге мындай кылыш керек болуп атат. Анан мен барып тиги актерге түрктарды көрсөтүп берем да. Бул түрк монтип аткарылат, сосын режиссерге сунуштайм, түрктү мындай кылыш керек, тиңдей кылыш керек дегенде анан ошол жерден режиссер өзү айтат да. Сен өзүң эле ушуну аткарып кой дейт да. Өзүң тартылып койбойсуң ушул сахнасына, ушул сценага өзүң эле катышып кой дейт да. Анан ошондой учурларда мен катышып коем. Анан ошондон улам элдер бул жанагы актер бала деп ойлойт да. А бирок өзүмө мага мындай өзүмдү мен актер деп эсептейм. Эми бул каскадер болуп канчанчы жылдардан баштап ушу кино жаатына аралашып калдыңыз? Эле өзүңүз үйрөндүңүз беле бул каскадерлукту же атайын барып, залга барып үйрөндүңүз беле? Мен өзүм мурда жөн эле мындай квнщик болчумун да. Тамашоодо. Тамашоочу болчумун, тамашоолордо ойнойт болчумун. Концерттерде чыгып алып элдерди күлдүрчүбүз. Анан ошол жактан бизди режиссер киного чакырган. Киного чакыргандагы барсак, ошол жакта Адилет Акматов деген аябай бир дүйнөгө белгилүү каскадер да. Аны биздикилер тааныбайт деле. Бирок аны ошол дүйнөдөгү каскадерлер арасындагы аябай атактануу киши да. Ошол байке кинодон мени көрүп айткам Албекегечи. Байке, мен ушундай шыгым бар. Шыгым барбы жокпу көрүп бербейсизби? Мен бирок өзүм ошентип ойлойм. Десем, хорошо, могу кинонун экшендери башталсын, анан көрөбүз деген да. Бул деген 2013-жыл. 2013-жылдары анан сен бизге келсең болот экен деп. Ошентип Адилет Акматовдон үйрөнгөм да. Ошо бүгүнкү жашоодогу бүт нерселердин баардыгы мен почертим ошо Адилет Акматовдуку да. Экшендарындагы Адилет Акматовдун почерти да. Ошол бирок кино тартылганга чейин мындай билчүсүз да, трюктарды, сальтолорду. Жок. Билчү эмессиз. Киного чейин билчү эмесмин. Бирок шыгым бар деп айткан экенсиз. Шыгым бар болчу, себеби өзүм эркин күрөш менен максатчумун. Эркин күрөш менен максатчумун. Растяжкам аябай жакшы болчу да. Өзүмдүн эле өзүм башка көрчүм. Үйгө крушаларды эл алып, ишендерди алып тепкилеп уруп. Эми ал убакта азыркындай ММА өнүккөн эмес да. Өнүккөн эмес болчу. Жөн эле панкертон деп аталчу, ошо панкертонду көрүп машыкчубуз да. Азыр неме каскадер болуп тартыласызбы кинолорго? Азыр жок, азыр каскадерди токтотуп койгом. Токтотуп койдум. Себеби дегенде ошол мен сол бутумдан аябай көп травма алгам. Ошол сол бутумда акыркы алган травмада аябай катуу травма алгандыктан. Ушул каскадерлук каскадерлуктан болду. Каскадерлуктан. Казакстанда Казак баатырлары деген сериалга барганбыз. Ошол жактан машыгуу үстүндө травма алгам да. Травма алып ага чийин травма бар болчу бутумда. Ошондо тиги бутумдан аябай катуу травма 2 эсе күчөп кетти дагы. Анан бул жакта дарыгерлер мага 5 жылга эч кандай чуркаганга дагы болбойт. Күч келтиргенге болбойт. Күч келтиргенге дагы болбойт, секиргенге дагы болбойт. Жөн эле мен азыр
басып жүрүшүм керек. Ошондуктан бул кесипти мен азыр убакытты токтоп койдум. Бирок келечекте кайрылуу улантам. Каска жол кесип ушундай да. 1 жыл, 2 жыл аябай катуу иштейсиң. Анан Кудай сактасын, кокус травма алсаң, ушинтип монтип эс алып да жүрө бересиң. Киного тартылууда кыйынчылыктар. Мисалы Мачо киносунан дагы башка кинолор тарткансыздар да. Ооба. Анан ошондо эң мындай кыйынчылык болгон учуруңуз кайсы болду эле? Эмне болду эле? Биз ал убакта жаш болгонбуз, 23-22 жаштагы балдар болгонбуз. Өзүбүз тасма тартканбыз. Чүкө Батыр дегенчи. Аябай спонсор издеп кыйналганбыз да. Демирчи таппайбыз. Барсак эле биздин кебетебизди карап, жаш баласың да. Эч кимде эле ишенгиси келбейт. Эч кимде демирчиси болгусу деле келбейт. Анан давай демирчиси жок эле кино тартабыз деп кино баштап алганбыз да. Эч кандай демирчи жок, техникабыз деле жок. Камерабыз деле жок. Бирөөлөрдөн арендага алабыз. Күнүгө 5 сомдон беребиз. Арендагачы камераны алабыз. Анан эмне кылабыз? Тааныштарды тартабыз. Тааныштардын курсагы ачат. Өзүбүз ачка болобуз. Канча айга созулду эми ошол? Бул деген 1 жыл тарттык. Ошонун боюнча камера төлөй бердиңиздер. Акчаны төлөп эле. Эми биз камераны кандай кылып алаттык? Качан бизде акча болот? Акча болот да. Сенде канча 300 бар, менде канча 500 бар. Давай. Чогултан канча болот? 2 миң, 4 миң алалым депчи. Ошентип биз 4 миң алат элек, бирок араларында биздин баягы көрдүңбү, профессионалдуу актерлор менен иштебегендиктен дагы биз тааныштар чакырганбыз да. Алар кээде бошобой калат, кээде жөн эле акча асманга кетип аткан учурлар болду да. Ушул тасма бизге аябай оор болгон да. Бирок ошону менен сабак алдыңыздар, ошону менен кичине болсо да үйрөнүп алдыңыздар. Ошондон кыйла сабак алдык, кандай сабак алдык? Акчасы жок тасма болбойт деген сабакты алдык да. Бирок эң маанилүүсүндөй биз тарттык да. Тартып чыгардык. Тартып чыгаргандан кийин бир жыйынтыкка келдик. Акчасы жок кино болбойт экен. Профессионалсыз, актёрсуз кино болбойт экен. Сабакты алдык да. Сол аябай бир азыр эстесем дагы деле кыйналам да. Чүкө Батыр деп мындай азыр көрөм да. Кантишин тарттык ии деп. Көрөм, бир четинен уялам бирокчу. Бир четинен уялам да. Бирок бир четинен кайра эметем, сыймыктанам да мындай. Кылдым депчи. Ал эми бул негизи жашоодо турмушта көп эле нерсе болот да. Анан баардыгында эле кыйынчылык болот, жакшы болот, жаман болот. Анан сиздеги эң бир кыйналган учур кайсы учур болду эле? Казакстанда Тамирис деген кино тартылган. Тамирис, э? Тамирис деген. Тамирис. Тамирис казактардын ойлоп табылган бир батыры да. Ошол жактан травма алгам. Травма алып, аябай үйдө мен 6 ай жаткам да. 6 ай жаткам. Эчтеке кыла албайсың. Даратканага барып келиш аябай көйгөй жаратат. Буттан ошондо буттан алып атасызбы же башка жак? Мен негизи эле ошо бутман көп травма алам. Негизи элечи. Себеби баягы бунун себеби мен разимканы азыраак кылам да. Бул өзүнө көп ишенгендик да. Мен өзүмө көп ишенип алам. Бир түрүктү көрөм дагы, бул жөн эле кылып коем дейм да. Негедир мындай башыгуу учурунда трюктарды жасайм да. Анан кино таласына келип камера мотор начали дегенде эле бир башкача сезимдер жаралып кетет да. Жанагы эмен унутуп калам да. Башыгуда жазган трюктү унутуп калам да. Анан тобу керек салып түрүндө жасап коем дагы. Жыйынтыгына травма алып калам да. Ошондо 6 ай жатканда мен жашоомага эмесин көргөзгөн да. Кээде мындай ден соолугуң соо болуп, баары жайында болуп жүрө бересиң. Бирок Кудай менин ишин жок болуп калат да. Кудайды унутуп коесуң да. Качан ушундай болгон кыйынчылык түшкөндө анан ушинтип травма алып, эч нерсе жарабай калганыңда сен жашоонун кадырын билесиң да. Көрсө басып жүргөндөн өзү бакыт турбайбы экенин билесиң да. Мурда басып жүрсөң деле бир кичине бирдеке ишке ашпай калса, неге эки миңде болуп атат, неге башкалар тигинде болуп атат дей бересиң. Бирок сен ошол убакта өзүңдү басып жүргөнүңдү, бүт нерсени көрүп атканыңды билбейсиң да, түйбөйсүң да. Качан ошондо бирдеке болуп жатып калганыңда гана сага ошол нерсенин чоң бакыт экенин билесиң да. Ошо 6 ай жатып калган аябай кыйналгам. Арыктап да кеткем да. Ошол сиздин эң бир кыйналган учуруңуз? Кыйналган учурум ошол Тамирис кино тасмасында алган жаракатым болгон.
Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз Зияш мырзага атайын логикалык суроолорду даярдап келгенбиз. Бул жаатында кандай? Азыр өзүңүздөр күбө болмоксуздар. Анда эмесе биринчи суроодон баштайлык. Жарык бөлмөдө дейт, эмнени көрүүгө болбойт? Жарык бөлмөдө эмнени көрүүгө болбойт? Логикалык суроо. Караңгыны? Караңгы, туура. Билет окшойсуз да. Жок, мындай кара. Жакшы, жакшы. Экинчи суроо. 2 күн катары менен жаан жашы мүмкүнбү? 2 күн катары менен жаан жашы мүмкүн. Жаайт го дейм. Жабайт. Жок. 2 күн катары менен жайт. Жайт. Жайт, жок экен ошо наоборот. Жок экен. 2 күн, анткени 2 күндүн ичинде бир түн болот экен. Ошон үчүн 2 күн катары менен жаан жабайт. Просто сен эмне экенин айтпайм. Жабайт экен. Үчүнчүсү болсо, негирдин баласы төрөлгөндө тиши ак болгор болобу? Билет окшойсуз жатасыз. Уну билем мен. Билесиз? Тиши жок болот. Тиши жок болот, туура. Билип калды да болбогонду билбейт болчу. Жакшы. Ал эми кийинки логикалык сурообуз. Унаа оңго бурулганда дейт. Машина айдайсыз да? Айдап жүрөсүз. Анда билет окшойсуз. Кайсы дөңгөлөгү айланбайт, бурулбайт? Артка да. Арткы. Жоктур эмес. Неге? Запасной дөңгөлөгү айланбайт экен. Тамашаны суроо экен бул. Билген жоксуз? Билбегениз кызыктуу болду да ушул. Анан эми билесиз бул негизинен оюнда. Бирок эми кичине подсказка кылып койдум да. Ким отуруп жүрөт? Ким отуруп жүрөт? Велосипед тепкен адам отуруп жүрөт. Отуруп жүрөт. Деп ойлойсуз. Жок, тура эмес экен. Шахмат ойногон адам дейт. Шахмат ойноп отуруп алып жүрүштөр жүрөт экен да. Буга варианттар көп экен. Маршрутка айдаган киши деле отуруп жүрөт. Ал машина менен жүрөт атпайбы? Ал отуруп. Ушул туура экен да, негизги туура жолу ушундай экен. Шахмат. Шахмат ойногон адам. Жакшы. Ошол менен урматтуу достор, бүгүнкү маегибиз дагы соңуна келип жетти. Өзүңүздөр билгендей, бизде конокто Зияш Турдубеков болду. Зияш мырза, сиз келип бергениңизге чоң рахмат. Ушул атайын биздин сурообузга жооп берип, маек курам деп өзүңүздүн каршылыгыңызды билгизбей, бияка келип бердиңиз. Дагы бир жолу рахмат. Ал эми өзүңүзгө эркин микрофон берели. Силерге да чоң рахмат. Ушинтип эфирге чакырып элди менен жолтуруп баарлашып дегендей, силер дагы алдыңкы каналдардан болгула. Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияны ашып дүңгүрүк аренага таанымал телеканалдардан болгула. Элибизде жерибизде тынчтык болсун, токчулук болсун. Эң башкысы аманчылык болсун. Рахмат. Саламатта туруңуздар анда.